кампанбарач мен аларга зыян кетирүү эмес, биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү колдонуп атабыз. Экономикалык абал эмес, стратегиялык жерлерде бар. Бул жол Кытай менен жабайлы, сууду жабайлы, токту бүт нерсе бар да. Эгерде 30 жылдан бери биз шултоо болгондой болуп атат, эл да ишенбей калды. Айтганда токтотуп туруп, бардык карым катнаш токтотуп туруп, ошого барышыбыз керек да. Күндө чиремлей чыгып атат, биз карым катнаш болуп атат. Эми күч органдарда бул жерде отурасыңар. Сөзүм ачык, контрабанданы бир күндө жаап койсоңор болот. Мен машине бир чычкан беле, же бир адам беле машинелеп кирип кетип атат. Бир күндө антосу. Бияктан өзүңөр жоокерлериңер каза болуп атса, башка райондон өзүңөр туруп алып туруп, башка эмеге мүмкүнчүлүк берип атасыңар да. Ошон үчүн бир чечкиндүү биз кадамдарга барышыбыз керек. Сөз. Эске алабыз, сиз менен дагы бир андан кийин буга барышыбыз керек. Мухаммед Калдышевич, чек арадан сырткарымы Баткен облусу сел маселеси. Өзүңүз да мына мурдагы жылы бардыңыз, ошол жерде катташтыңыз. Эми чек араны чечил болсаңар дагы сел менен элдин ортосунда чек араны чечип бергиле деп атат да. Ал эми чек ара боюнча, урматтуу премьер-министр жана өкмөт мүчөлөрү. Элге ачык эле айтпайсыңарбы? Чек ара жакын арада тез чечилбейт, оңой менен чечилбейт ачыгча. Эки тарап болот. Ачык эле айтыш керек да. Ал бир айдан кийин мына коронавирус бутсадан чечебиз деген андай сөздөн алыс болобучу. Кыйын чечиш керек аны. Силер да бара албайсыңар, тажик өкмөт да бара албайт ага. Себеби кандай чечим кабыл алсаңар деле жакпайт элине. Тажик элге 1 метр берсе аларга жакпайт. Биз аларга 1 метр берсек бизге жакпайт. Ушул маселе чечилмейинче мен канча жолу айтып атам, экономикалык жагына карашыбыз керек. Ошол жерде биздин жарандарыбыз жайгашкандарга суудай бериле, үй курганга шарт түзүп бериле. Кичине аз-аздан акчадан берип тургула ишмердүүлүккө. Кой сатып алсын, мал сатып алсын, үй куруп алсын. Анан тажик тарап менен кызматташууга барыш керек. Башка жол жок бизде. Бирөө кокустан мылтык атып калса, кайра замберек менен атып атат, андай болбош керек да. Бул кайталанып атат. Мына канча биз жыйнап көрдүк, айтып атабыз, өкмөт айтасыңар, хорошо жасайбыз. Бирок жасай албайсыңар, бул эки тарапта болуш керек да. Эки президент, эки өкмөт башы, эки комиссия бирдикке келиш керек да. Эч качан ал 100% элибизди ыраазы кыла турган чечим болбойт, аны ачык айтыш керек. Бирөөлөр кызматтан кетесиңер, бирөө жер саткан болосуңар. Анан бекиткен жоопкерш, ал деле жер саткан болуп калышы мүмкүн. Бирок маселени чечиш керек баары. Буга эч ким бара албай атабыз. Келе жатат, шайлоо келе жатат. Өкмөт кандай болот, ким калат деп ошону эле ойлоп жүрөбүз да. Бирөөлөр Александр Матосов, Төлөбердиев болушуга кетти. Барбы ошого? Маселе чечилет, жамааттуу болуп калат, бирок чоң маселе чечилип калат. Керекти мундорго биз мындай калтырбайбыз да. Алар өмүрүн берген ушул мамлекеттик кызматка деп тажрыйбасын берди, окуусун баарын өткөрдүк. Ал кайра чыгып жумушсуз болот. Же пенсиясына кыйратып чыга албайт. Мына ушулардын баарын эсептеп көрсөк, жөн эле аппаратты кыскартып эле реформа болбойт. Экономиканын өзүнүн структурасын өзгөртүш керек да. Баардык. Ким тоскоол болуп атат? Ошо структура өзгөрткөнгө. Убакыт азыр мына 20-жыл ошого келебиз дедик эле азыр мына. 3 жылда өзгөртпөгөн эми азыр мына сапарыбыз карып атат. Сиз дагы кетесиз мына 3-4 айдан. Биз аман-эсен болсок кайра келесиз. Сиз бериш керекпиз сизге. Ким берет сизге? Андай мүмкүнчүлүк жок уже, бүттү. Жок, кайра келесиздер, анан кийин түптөгөн өкмөт анан кийин чогуу кыласыздар да. Мухаммед Калдышевич, эгемендүүлүк алгандан бери эң көп отурган Апаз Жумагулович, андан кийин Танаев, 3-чү сиз. 10 жылдан бери сизче көп эч ким 1 жылдын тегерегинде кетишти бардыгы. Сизге берген мүмкүнчүлүктү эч ким берген жок. Сиздин колдогондой президенттер эч кимди колдогон эмес. Президенттин бүгүн колдоосу сизге эбегейсиз зор. Бирок сиз аны актай албай атасыз. Парламенттин колдоосу эбегейсиз зор. Элдин чыдап бериши. Мына мен сизге айтып берейин. 10 жылдан келип, мына бүгүнкү чейин 10 жылда 4-5 өкмөт алмашты. Андан көбүрөөк. 9. 9бу? 9 өкмөт. Ар бир коалиция түзгөндө биз фракциялар талашып, устукан бөлгөндөй бөлүнгөн күндөр болгон.
Сизге андай мүмкүнчүлүк, андай тоскоолдук болгон жок да. Же ушул жерде лидерлер отурат, бирөөсү кыйнадыбы сизди? Мына мен же муну койбосоң мен эртең отчетуңду кабыл албайм, же бюджетиңди кабыл албайм деген бир лидер фракция айттыбы сизге? 2 жылда. Менин оюмча айткан жок. Тескерисинче биздин келаткан ошол мурда сизге чейин отурган балдардын бардыгын жумуштан алдыңыз. Бирбол фракциясынан бир МЧС калды. 5 жумуштан алдыңыз. Макул, алардан ордуна бирөөнү коюп бер деп айткан жок эч ким. Иштей албаштыбы? Маселе жок деп өзүңүзгө айттым. Маселе жок, алмаштырыңыз. Бирок да эффект ишти, жумушту жылдырыңыз деп бардык мүмкүнчүлүк. Президент колдоп атса, парламент колдоп атса, эл чыдап колдоп атса, анан кандай бул не кылышыбыз керек? Не деш керек? Иш жылбаса, иштеп аткан жоксуз деп айткан жокпуз. Иштеп атасыз, аракет болуп атат. Сиздин бир эле жасаган нерсеңиз өзүңүз жасабай атасыз дагы министрлерге мүмкүнчүлүк бербей атасыз да. Бардыгын путу болуп байланууда. Аларды кандай кыласың, өзүң чеч, жооп бересиң деш керек. Министрлер сизге келип эртең менен чогулушка келишет, түштөн кийин кайрадан бирден кабыл аласыз. Маселеси бир дагы чечилбейт, карап көрөлү дейсиз. Мына министрлериңиз отурат ишемесин. Айлап сизге кире албайт. Круглосуточно как часы иштеш керек да министр сиз менен ар бир нерсени андай болбой атат да. Эмне тоскоолдук болуп атат? Ким сизге мешайт этет? Эми айлап кире албайт дегенди мен билбейм, каяктан маалымат болуп атат. О, министрлер отурат азыр. Ошол жерде Айлап кире албаган министр жок го дейм. Бир айда эмес, бир жумада обязательно кирет. алар алмаштырды, Бул сөз эми өзү узак сөз өзү, Алтынбек Турсунович. Ошон үчүн мен каалар элем азыр 20-жылды аман-эсен оорудан, илдеттен айыгып кеткен ушул эме болуп калды азыр. Конечно, биз убакыттан балким уттурдук. Бирок менин оюм боюнча азыркы ошол биз иштеген мен эми 18 жарымында келдик биз. 19-жылдагы азыркы 4,5 өсүү ошо биздин команданын өзүнүн алып келаткан. Рахмат, урматтуу төрага. Бул жерде биз өкмөткө тапшырма берсек азыр. Мына Тажикстандан келген бизде 500 студент отабыз, 300 студент отабызбы? Мына коронавирус ушулардан табылыптыр. Бул студенттерден сырткары деле мына Тажикстандан өткөн мөмө жемиш, жашылча мөмө жемиштер ошол жерден өтүп туура ушул Бишкекке келип атат да. Ушул мөмө жемиштер менен деле ушу Бишкекке чейин кирип келип атат. Мына өкмөткө катуураак тапшырма берейли, көзөмөлгө алыңыздар. Контрабанданы дагы, башкасын дагы мына Тажикстандан чегараны катуу көзөмөлгө алыңыздар. Бүгүн эң кооптуу мына ушул Тажикстан болуп атат биз үчүн. Мына продукталары мына Бишкектин базарында турат бардыгы. Тажикстандын мөмө жемиштери. Анан экинчи, биз өткөндө 10 майдагы, 10 апрелдеги жыйында ушул жерде биз токтом кабыл алып бергенбиз. Өкмөткө. Мына ушул 8-9 апрелдеги жааган кардан мөмө жемиштер, дыйкандар зыян тартты, ошолорду кандай жардам берилет деп. Мына ар бир райондо такталып чыкты, дыйкандар канчалаган зыян көргөнү. Мына бир эле Араван районун алсак, минимальный эң пас баа менен эсептегенде 14 миллион зыян тартыптыр. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай бир мындай өкмөт тараптан жардам жок. Эртең мынау эгин тигин уже эгилип бүттү. Эми эртең кантип жардам бересиздер? Кеч болуп атат. Муну убактында жардам бериш керек дыйкандарга. Эге турганын азыр эгиш керек. Эртең уже кеч болот 2 күндөн кийин. Рахмат. Жанагы 275 метр кыргыздын жери тууралуу абдан көп кайрылууларды айтышты. Мындай жол бергисиз нерселер болуп атат деди. Ошон үчүн комиссиялардын үнүн сөзсүз угуш керек. Экинчиден мына максат айылы. Мына өкмөт жакында бюджетти алып келатасыңар. Ушул чек аралаш айылдарга өзгөчө көңүл буруп, акчаны аябаш керек деп айтат элем. Социалдык объекттер болобу? Ошол максат айылына азыр 2 километр канал суу каналы курулуп токтоп калыптыр. Калган 4 километрин 4 чакырымын ошол 2026 жылга чейин курабыз дептир. Эгерде ошол 4 чакырым каналдын курулушун тездетсек, максат айылында 1000дей кожолук пайда болуп, жаштар үй менен камсыз болот. Ошону мына Кытайдан келаткан таза сууга 100 миллион ақш долларына жакын акча, башка акчалардан ошол биринчи кезекте ошо чек арада турган элге
камкордук көрүп ошол акчаны ошол каналдын курулушуна жумшасаңар деген өтүнүч. Экинчиден өткөндө өкмөт башчы келгенде дагы айткам, жанагы 35 000 сом максат айылына курулган үйлөргө жеке менчик өткөрүү үчүн 35 000 сом ал жерде элде жок. Ошону карасаңар, эми калган маселелерге жетишпей калат экен. Мен мына өкмөт бюджет менен келгенде ошондо айтабыз. Бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мында өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Бирок Баткенге бербей койсоңор, эмдиги жыл ал бөлөк өлкөнүн жери болуп калат. Ошондо сиздердин кайдыгерликтен 18 километр жолдун бүгүн 16 километр бөлөк өлкөгө өтүп кетти. Эмне бажага табылган акча чек-арага табылбайбы? Бажага табылган акча Баткенге табылбайбы? Кайнежеге табылган акча чек-арага табылбайбы? Өкмөт өзүнүн моралдык ресурстарын бүт түгөттү. Саясий ресурстарын түгөттү. Ишеничти түгөттү. Эми мындан ары кандай кылышыбыз керек? Өкмөттүн отчету ушу комитетте каралып атканда мен өкмөттүн чек-ара саясаты боюнча маселесин таптакыр канааттандырарлыксыз деп баа бергем. Көңүр колдогонсуңар. Эми мына ишенип отурасыңар. 2 айдан бери туушканга табылган акча чек-арага суверенитетке табылбайт экен. Же туура эмес айтып атам. Биз мамлекетчил деп койсок, Кыргыздын азаматтары тууганчыл, бажачыл болуп кетип атпайбы? А калган 30 000 чиновникке кантип үлгү көрсөтө аласың? Эгерде бажаң келип алып, өкмөттүн жыйналышында төрагалык кылып атса, анда спикерге уруксат берели, бажасы келип, жогорку кеңеш төрагалык кылсын. Анда жогорку соттун төрайымынын абысыны келип алып, ошол жакта төрагалык кылсын. Ушул кадам мамлекеттик институтты абдан төмөн түшүрдү. 19-жылымда Алымбек Татка, Байтик Баатыр, Балбай Баатырлар болгон. Билими жок, бирок алар да бажасын өкмөткө төрагалык кылган эмес. Биз ушундан сабак ала албасак каяка баратабыз? Генералдарыбыз бандиттерди узатып жүрсө, сотторубуз Кыргызстандан чыгып качып атса, өкмөттө бажалар төрагалык кылып атса, биз мамлекет кура алабызбы? Эркин мамлекет болобузбу? Ким ошондо отурат? Силердин угуп атканыңызды бир райда угуп атканды угуп атабыз. Бизге чечим керек. Чечимдер жок, биш жок. Алдагы 150 миллион долларыңар сентябрдан эч ким кереги жок. Ал жерде бөлөк граждандар болуп калышы мүмкүн. Сентябрдан баштап 150 миллионга эч ким кереги жок. Жок деген ошо фонддон таап бербейсиңер. Бул уят. Бул өтө уят. Урматтуу ага, биз маалыматты өкмөттөн угуп койсок, так кайсы милиция кызматкерлер надбавканы алат? Себеби өткөн жумада премьер-министр айтып калды, алар отказ берип атышат. Андай эмес. Кече милиция кызматкерлер кайрылышкан. Өтө наразы болушат. Духубуз чүштү дейт. Биз мына ЧП, ЧС режим киргизгенден кийин мына күн түн выходной болобу иштеп атабыз дейт. А надбавкадан биз отказ эч ким бере элекпиз дейт. Вот ошондуктан биз ошол маалыматты уксак так Минфинден. Ошол эле дарыгерлер боюнча, дарыгерлерге компенсация боюнча өлчөмдү 10 апрелде өкмөт расмий түрүндө айткан. Биз 200 000 сомдон төлөйбүз, а кече чечим башкача 2 эсе кыскартылды. Эми өкмөт калпачы катары болуп калды да. Ошону бизге парламентке так маалыматты берсе. Себеби бизге кайрылып атышат, а биз даже бизде маалыматыбыз жок. Рахмат.